Сууга эрежелер элдин баарын айтып кетерим. Бул баягы биринчи келгенде суунун астында кандай кооптуу же коопсуздуу нерселер барбы жокпу ошолордун баарын карап анан сууга түшүш керек. Сормо болбош керек, баткак болбош керек, балырлар болбошу керек, темир тезек болбош керек. Мунун баары тең баягы адамга сууга кирип атканда кичинекей балдар түшүнбөйт да, алар билбейт. Пирстерден секирүүгө болбойт. Суунун тереңдиги 1,70 болуш керек чоң кишилерге. Кичинекей балдарга 70 см болуш керек. Жээктен эң алыстык коюлган ошо буйлар 50 метр эле гана болуш керек да. Суунун ичинен любой удар катуу тиет да адамга. Анан ошондо тык дегенде баягы адам эс суусун жоготуп суунун ичине чөмүп кетиши ыктымал. Тиги дагы эле ойной берет, баягы эмоцияга калдырып элечи. Билбейт адам ошентип сууга чөмүп кеткен. Толкун деген астыга алып кетпейт эч качан. Бизге көрүнөт толкун астыга жылдырып атат адамды деп. Бирок андай эмес. Толкун алып кетип туруп, астындагы сууну алып кетип туруп, анан обратно кетип атканда сүзөт да, анан адам артка жыла берет да. В нетрезвом состоянии. Запрещается купаться и прыгать в воду в местах, обозначенных запрещающими знаками и написями. Опасно, купание запрещено, нырять, прыгать в воду запрещено. Күнгө жатып алып туруп ысып, кайнап турган сууга секиргенде тарамыштар түйүлөт, сосудтар ичкерет, ошондо жүрөккө да зыян, буттар тырышып калышы мүмкүн, колдор тырышып калышы мүмкүн, инфаркт алып, чөмүп кетиши да ыктымал да. Элден ошол айтып кетерим элдерге. Оборудованный жерлерге бар, спасательдер бар жерлерге барып түшүш керек. Балдарын караш керек көл жээгине келгенде. Мисалы, кичинекей балдар 10 бала болсо, бир чоң киши болуш керек жана бир спасатель болуш керек. Анан 10 кичинекей баланы аттарынан атаганга болбойт негизи. Санап туруш керек. Жайкы сезонго 3 айга договор түзүп, спасательдерди койгула. Вожатыйларды алып аткан соң, спасательдерди койгула деп биз айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Бутылка ыргытканда кээ тай жерге ыргытылып, ташка тийип же бир катуу нерсеге тийип сынып калат. Алар куурч болот, буттарын телеп алышы мүмкүн.